Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге сахардан жана суудан эмне жасаса болот ошону көрсөтөмүн. Өзүңүздөр эстесеңиздер керек, мурун биз короз конфеттер жакшы жейт элек, короз кант деп коет элек. Болгону формасы короз түрүндө эмес, кашыкка салып көрсөтөмүн, овальный түрдө болот. Ал эми бизге керектелүүчү нерселер бул 135 грамм сахар, кум шекер керектелет, жана 60 мл суу, анан 1 чөмчөм лимон кислотасы жана 3 кашыкты жакшылап майлап койдум. Ар бирөө мынтип майлап аласыздар жакшылап. Анткени биз азыр эритебиз. Ошо эритилген нерсе бул кашыкка жабышып калбастыгы үчүн. Ал эми дагы бизге 3 зубочистка керек болот. Азыр эми биз буларды плитага салабыз. Бир кайнап чыккандан кийин 1 чөмчөм лимондун кислотасын кошобуз, андан кийин аралаштырабыз тынбай даяр болгонго чейин. Ушундай коюлук пайда болгондо анда даяр болду дегени, ушул даражага чейин аралаштырыңыз. Мына эми биз калыптарга куюп алышыбыз керек. Меники көбүрөөк болуп калды, ошондуктан башка идиштерге дагы куйганга туура келди. Азыр эми зубочистканы кашыктын ичине салып коем. Катып калат. Столдун үстүндө да катырсаңыздар болот, холодильникте да катырсаңыздар болот. Көрүп турганыңыздардай мен көп жасап коюп турмун. Азыр эми холодильникке саламын, муздаткычка салып катырамын. Мына даяр болду. Үйдөн ушинтип балдарыңыздарга жасап берсеңиздер болот. Көрүшкөнчө кийинки видеолордо.